сатып алдым деп айткан болсо Кудайга койдум. Мен ушу балдарым немесе уруп кетсин. Мен жаш балдар менен азыр чыгып кетсем кантип иштеп дагы ушундай үй кылам. Onun için biz Moskva'ya geçişimiz gerek болот. Кара Суу районунун тургуну Айша Калманова үйүндө жок кезде Кишимжан Бекташева аттуу жаран үйдөгү буюмдарды көчүрүп кетип калган. Ал эшикти бузуп кирип, сыналгы, муздаткыч, төшөк, килем, документтен баштаган эмеректерди жыйнап алган. Буга алардын турак жайды таштап чыгып кетпей жатканы себеп болгон. Айтса $15.000 берсин, мен сразу үйүнө өткөрүп берем дейт. Анан вообще канча карыз бул сенен десе 200.000 карыз дейт. Ошентип мойнуна алып атат, ошол сөздү протоколго түшүрүшпөй атат өздөрү дагы. Анан судья дагы айтты, бирөөнүн эми буну наразы кылып чыгарып берсең, сен ол үйгө барып теле чыргап жашабайсың, бирөөнү наразы кылып бакыт таппайсың. Хотя ошо 500.000 коюп бер деп судья дагы айтса, жок, мен зыян тарттым, аркага кеттим, кыйналдым, мен дагы $15.000 неме кылып берем деп атат. Эми мен азыр колуман эчтеке келбей аткан тил кат кайра берип койгом, үйдү купли продажа кылып өткөрүп берип койгонума мен иш жерде карашпай атат да, мындайча айтканда, документ сүйлөп атат бул жерде. Дегенменен бул үй Айша Калмановаларга тиешелүү. Алар 2019-жылы акчага зарыгып, 200.000 акча алам деп алданып үйүн кантип алдыртып жибергенин билбей калышкандыгын айтууда. Кара Суу райондук соту болсо бул турак жайды бошотсун деген чечим чыгарган. Башында биз түшүнбөй калган экенбиз, бул баардыгын планировать эткен экен да, көрсө. Сатып алам, өзүм өткөрүп алам деген кара ниетте. Биз ага чын дилден болуптур деп ишенип берсек, тилкаттарда албаса алып жок кылып, куплю продажасын коюп, бардык жерге эле сотторго дагы кирип, усиление кылып бергиле деп. Ошентип атат. Ал куплю продажа негизи түзүлгөндүгү жалган. Ал жөн эле жанагы тилкаттын негизинде түзүлгөн болчу да. Биз бул тилкат жазып бербесек, ал да бизге жазып бербегенде биз түзбөйт элек. Бардык нерсени апасынын атына өткөрүп салат экен булчу. Залог болобу? Залог алат да булар эми. Залог алган нерселер бүт апасынын атына өткөрүп турат экен. Аталган үй бүлө үйдү кайтарып алуу үчүн тиешелүү органдарга арыз менен кайрылып, тергөө иштери уланып жатканы маалымдалды. Ош облустук ички иштер мекемесинин билдиришинче, Кишимжан Бекташеванын үстүнөн 2 арыз каралып жатканы, бири сотто экени айтылды. Ошо мыйзамды билбегенинен бизди алдады деп атат. Бир кандай болгон чакта дагы ошо мыйзамды өзүнө тууралап алган да, үйдү сатып алды кылып, анын үйүн алып койгон, ошо болбогон акчага. Ал айтат, биз азыр бүгүнкү күндө 200.000 гана карызбыз, 350.000 биз бергенбиз деп. Бирок кайрадан арыз менен кайрылганда, ошол прокуратура тарабынан кайрадан карап чыгып, быйылкы жылы 6 февралда кайрадан тергөөгө жиберген. Бүгүнкү күнү кайрадан азыр тергөө иштери дагы башталды да. Ал эми бул жарандын үстүнөн Кара Суу району аймагында дагы бир жаран арыз менен кайрылган, жанагы ошол үйдү тартып ал деген аялдын үстүнөн. Анда ал жаран ушул ага карата 3 миллиондон ашуун суммадагы чыгым келтиргендик алдамчылык жол менен. Бирок ал тергөө учурунда былтыркы жылдын ноябрь айында далилденип, 3 миллиондон ашуун чындыгында алдамчылык жол менен күрөөдө турган үйүн сатам деп алдоо жолу менен ири суммадагы акча 1.900.000 ашуун акчага сатып, андан сырткары Ош шаарынын четине жайгашкан Черемушка тилкесинен дагы бир 2,5 сотиктей жерин тартып алган, $15.000 сатамды алып алып, бирок акча бербей атат деп кайрылган. Бул ар бир далилденди алдамчылык. Жогорудагы маалыматтарды тактоо үчүн Кишимжан Бекташевага да кайрылдык. Ал мунун баары куру доматтыгын жана үйдү апасы сатып алганын айтууда. Кызынын күйөөсү ыйлады, именно заявление жазганда ыйлап келгенден адамгерчилик кылып туруп, сатып алып, экинчи баласы төрөлдү ошол жерде. Элдер көчө чыгарып койгон жерден киргизип койгонбуз, биз 1 жыл жашап, 3-чү жыл болду. Эми азыр кул доматка өттү, бирөөлөрдүн сөзүнө кирип, адвокаттардын сөзүнө кирип ушинтсең, чечилип калат проблемаң дегенде элдерди туруп атат. А бул жерде акыйкат мыйзам деген бар, эмелер бар, бардык наблюдательдер бар, алар эмнени карап жүрөт дейсиз, бардыгын тактап, иликтеп бүтүшкөн. Бул жерде кимди алдап атат, Кудай билет. Бизди алдап, наоборот, 3 жылдан бери үйгө киргизбей атат алар. Эжеке, ошондо канча сомго сатып алганыңызды билбейсизби? Мен билбей эмес, мен сатып алган жок, үйдөйлөр сатып алды да. Мен апамдын үйдөйлөрдүн үйү да, мен үйүм эмес ал. Кара Суу районунун тургуну Айша Калманованын 2 баласы бар. Ал биздин окуя башкаларга сабак болушу керектигин айтып, коомчулукка жарыялоону туура көргөнүн кошумчалады. Бул боюнча кошумча тараптардын пикирлери болсо, Регион телеканалы чагылдырууга даяр. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион, Ош облусу.